Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Meyrimdүү, райымдуу Аллах Тааланын аты менен баштап, жараткан Аллах Таалага мактоолор, пайгамбарыбызга салам салаваттар айтып, урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн да сиздер менен бир жараткан Аллах Тааланын улуу күнүндө ыйман, ислам жолунда жаратканга кулчулук кылуу үчүн Аллахтын үйүндө жолугуп отурабыз. Жараткан Аллах Таала баарыңыздардын басып келген кадамдарыңыздарга соопторду, хасанаттарды жазган болсун. Пендечилик, инсанчылык кылып ушул күнгө чейин билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирип, мындан аркы жашообузду берекелүү кылсын. Бүгүнкү жума баяны, бүгүнкү жума сабагы сиздер менен Кудайым буйрса, момундарга жарашпаган, мусулмандарга жат болгон, ислам шариятынын көз карашы боюнча арам деп саналган, кереметтүү Кур'ан бир канча жерде эскерткен, эң оор күнөөлөрдүн бири деп саналган бузукулук, зына жөнүндө. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда Муъминун сүрөсүндө ийгиликке жеткен, бейишке кире турган, Кудайдын ыраазычылыгына жете турган мусулмандарды санап, алар намаздарында бекем болот. Алар бузуку нерселерден оолак болот. Валлазина хум ли фуружихим хафизун, өздөрүнүн уяттуу жерлерин зынадан, бузукулуктан, арамдан сактайт деп эскертет. Аллах Таала وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Бузукулуктун ашкересине дагы, жашыруунуна дагы, чоңуна дагы, кичинесине дагы жолоо кыла деп кайрылат. Бузукулуктун чоңу бул зына боло турган болсо, анын кичинекейи мына ошол зынага алып бара турган, кармап койгон, кучактап койгон, өөп койгон, бүгүнкү күндүн тили менен айта турган болсок, WhatsApp'тан башкадан аркандай, жанакындай шылуун сөздөр менен, башка менен зынага алып бара турган иштерге чакыруу. Кул лил муъминина ягудду мин абсарихим. Момундарга айткын, көздөрүн сактасын, ва яхфаз фуружахум, уяттуу жерлерин сактасын арамдан. Залика азка лахум. Мына ошол көздөрүн, уяттуу жерлерин арамдан сактаганы өздөрү үчүн таза жана жакшы дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Iyyakum ваз-зина", зынадан сактангыла. "Фа инна фиху ситта хисал", зынадан 6 кесепет, 6 бале келет силер үчүн. "Саласун фид дунья ва саласун фил ахира", зына кылган адамга келе турган 6 кесепеттин 3-өсү бул дүйнөдө боло турган болсо, 3-өсү ахиретте болот. "Фа аммаллати фид дунья", бул дүйнөдө зынанын келе турган кесепеттеринен болгон кесепети, "Фа нуксанур ризq", ырыскынын кемейиши. Жашоодон береке кетет, кесиптен береке кетет, үй тиричиликке, балдардын кийим кечесине, келинчегинин тамак ашына жеткире албай, карыздан карызга, кредиттен кредитке, насиядан насияга жашоосу уланып кетет. Вакатул ажал, зынанын дагы бир балеси ажалдын эрте келишине, өлүмдүн эрте келишине себеп болот. Васавадул важх, жүздүн карарышы, жүзүңүздөн нуруңуздун кетиши, тууган урукка, кайын журтка, өзгөчө койнуңузда жаткан аялыңыздын астында кадыр-барктын кетиши зына кылгандын кесепетинен, себептеринен. Ва амалати фил ахира, акыреттеги зынанын азаптары, кесепеттери, фагадабулла, Аллах Тааланын каары, ачуулануусу, ва шиддатул хисаб, эсеп кысаптын аябай татаал, катуу болуусу, үчүнчү чоң кесепети вадхулун нар, тозокко киришибизге себеп болот экен. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн көрбөй калды, билбей калды, укпай калды деп WhatsApp'тан жазып койгонубуз, ээрчишип барып койгонубуз, кылып койгонубуз зына иштердин кесепети кыяматта Аллах Тааланын каарына душар кылат, эсеп кысаптын катуу болушуна себеп болот. Эң оору, өкүнүчтүүсү вадхулун нар, тозокко киришке себеп болот. Руя анна Муса алейхиссалату вассалам кал, Муса пайгамбар Аллах Таалага кайрылып: "Я Раб, ма лиман зана", зына кылган адамга кандай жаза бересиң деди. Муса пайгамбар Аллах Таала менен түз сүйлөшкөн пайгамбар. "О Раббим, зына кылган адамдарга кандай жаза бересиң?" Аллах Таала: "Албисуху дир'ан минан нар, лау вудиа аля джабалин шахикин ла асбаха рамадан". Аларга ушундай бир чепкен кийгизем, бир тон кийгизем, оттон болгон. Эгер ошол зына кылган адамга кийгизген чепкен, тон бийик бир мынау биздин тоолор сыяктуу тоолорго коюлса,
ошол тооду секундада күлгө, кумга айлантып коет дейт. Ушунчалык бир адамды эритип беретиген, күйгүзүп бере турган, алоолонгон оттон жасалган бир чапан кийгиземин. Ал чапанды эгер бийик таштуу тоолорго койсоң, мына биздин Кыргызстандын ала тоолоруна секундада, заматта күлгө, кумга айлантып коет дейт. Ошол эмнен алоодун жанакы Аллах Таала зынакырларга кийгизе турган чапандын, чепкендин ысыктыгынан. Имам Шафи айтат, зына бул карыз дейт. Эгер сен карыз кыла ала турган болсоң, аны өзүң төлөйсүң, өзүң төлөсөң, зынадан болгон карызыңды сөзсүз апаң же аялың же кызың төлөйт деп Имам Шафи катуу эскертет. Ким бир жерге барып, мен зана фи бейтин би элфи дирхамин, бир жерге барып бир дирхамга, акчага зына кыла турган болсо, юзна фи бейтихи би гойри дирхамин, анын үйүндө бесплатный бекер зына болот дейт. Ким бир жерге барып акчага зына кыла турган болсо, ал зынанын ордуна анын үйүндө аялы же кызы бекер ошол зынаны төлөп берет дейт, Кудай сактасын. Бул нерсе бүгүн урматтуу мусулман бир туугандар, мурдаракта бир аз бизге орой угулуп, хунигирак угулуп, ушундай да болмок беле дегенибиз менен бүгүн тууган уруктун аялынан, колу кошунан аялынан, дос жардын аялынан көп эле окуяларды жашап көрүп атабыз. Мурда кинолордон, башкадан көрүп аткан болсок, бүгүн оң жак, сол жак кошуналардан көрүп атабыз. Тилекке каршы бардыгы өзүбүздү тыйбай аткандыгыбыз, тоспой аткандыгыбыз, жоопкерчилигин сезбей аткандыгыбыздын кесепетинен. Бүгүн кайнагасы менен зына кылып койгон, кайниси менен жашап алган күйөөсү Россияда жүрсө, кошуна менен жыргап аткан, Кудай сактасын. Менин өзүмдөн келип сурагандары, атама кандай мамиле кылайын, келинине, аялыма тийишип жүрүптүр деп, кайнатанын келинине тийишкен окуялар биздин ошто катталып атат. Bunun bardыгы жанакы мен мына сөзүм кичине силерге таасирдүүрөөк болсун, башка болсун деп ойлоп таап айтып аткан адам эмес. Араңыздардан келип мага атамды эмне кылсам болот, аялымды эмне кылсам болот? Мен Москвада жүргөндө, башкада жүргөндө кошунам менен, акам менен, укам менен керек болсо атам менен ушул ишке барыптыр деген ушундай бир жиркенбеген келиндер, жиркенбеген кайнаталар бар экен, Кудай сактасын. Зынанын кесепети адамдын ден соолугун жейт. Зынанын кесепети ырыскыны, берекени кетирет. Зынанын кесепети кокус кырсыктарды көбөйтөт. Зынанын кесепети аварияларды көбөйтөт. Бүгүн бизде Ош Бишкек жолундагы эң көп нерсе кырсык. Ошол истепте бараткан шофер ака чыккан клиентин ар бирге тийишип көрөт. Ар биринин номерин сохранить этип көрөт. Ар бири менен жазышып көрөт. Жолдо баратып мына ошол жалгыз чыккан келин-кесектин баарына тамак алып берип көрөт, башка кылып көрөт. Күзгүдөн тиктеп көрөт, көз кысып көрөт, жетелеп көрөт, жанына отургузуп алып колун кармап көрөт. Зынанын жазасы көп узабастан Оштон Бишкекке жеткенге чейин Суусамырда, Чычканда, Алабелде, Төө Ашууда кокус өлүмдүн, ажалдын эрте келишине себеп болот, урматтуу мусулман бир туугандар. Биз бүгүн правый рулдар себеп болуп атат, япошкалар себеп болуп атат, машиналардын обороту көп, башка дейбиз. 14 кылым мурда пайгамбарыбыз зына бөөдө кырсыктарга, эрте келген кокустук өлүмдөргө түртөт дейт. Мына бүгүн биздеги трагедия, жолдо болуп аткан кырсыктардын себептери кайда жатат? Ошол шофер акабыздын көзүн сактабагандагысы, колун сактабагандагысы. Үйдө өзүнүн адал никелүү аялы турса, ошону бир жыргатпастан, ошону бир тойгозуп койбостон, көчөдөгү чоочундарга көз аткандагысы. Бүгүн биздин коомдогу дагы бир проблема. Күйөөсү туруп, күйөөсүнө тойбой аткан жеңелер бар, эжелер бар. Зынанын бир кесепети өз аялыңызга алсыз кылып коет. Өз аялыңызды мына ошол төшөктөгү муктаждыгын кандырганга сизди жараксыз кылып коет. Улуу сөздө уят жок, урматтуу жамаат. Эркектер өзүбүздү дарылашыбыз керек бүгүн. Эркектер лечение кылыш керек. Лечениянын эң зору бул даарат менен, намаз менен, дуа менен, андан кийин мына ошол көздү сактоо менен, чоочундардан оолак болуу менен. Анан дагы бүгүн медицина бүгүн өнүгүп жеткен жерине жетти, медицинаны четке какпаш керек.
Бүгін мына ошол күчтүү урологдор менен башкалар менен кеңешип, эркектерде көйгөй көп. Аял менен эркектин табияты эки башка экен. Аял заты унчукпай жатып берип кое берет. Бирок эркек ошол нерседе ошол жанакы аял каалаган дозага жеткизе албай калып аткандар толтура. Бүгүн баарыңыздарга ачык, мына жаш жалаңдар башкалар жакшы билет. Интим магазин деп, интим дүкөн деп аялдын жыныстык мүчөсүн саткан, эркектин жыныстык мүчөсүн саткан. Мына ушундай дүкөндөр башкалар эми Европадагыдай, башкадагыдай, Москвадагыдай ачык болбосо дагы через интернет башка аркылуу бизде дагы ишин алып баратат. Бирок ошолор бүгүнкү күндө бизде эң жакшы бизнестин бир түрүнө айланып баратат. Адамдардан укканым эмес, мага келип арызданып айткандары, ушу эми каалаганымда күйөөм чарчап жатып калат, кайра жарабай калат, наркы бөлмөгө кирип, ошондой аппараттарды колдонуп атам деген эжелерди көрдүк. Деген жеңелерди көрдүк. Күйөөсү бар туруп, эми күйөөсү жоктор не кылып атат, аны өзүңүздөр элестетип алгыла. Күйөөсү бар туруп, күйөөсү мына ошол аялын тойгозо албай, башка кыла албай, жанакы чала өлгөн жыландай калып, анан ошондой эле эркектер бүгүн эмне өзүнүн койнундагы адал никедеги аялын тойгозо албай атып, көчөгө чыгып бир канчаларды бузгандыгынын кесепетинен, зынанын себебинен эркекти мына ошол эмне медицина тили менен айтканда импотенция дейбиз, башка дейбиз. Мына ошол эркектик күчү алсырап аткандагы, күчсүздөнүп аткандагы урматтуу мусулман бир туугандар. Демек, бизде бүгүн проблема жаман айтпай жакшы жок. Эркектер өзүбүздү карашыбыз керек. Аял затынын күйөөсү туруп зынага кеткенин башканын эң негизги себептеринен болгон бир себеп мына ошол кечки муктаждыгы канбай калгандыгынан. Бүгүн Кудайыма шүгүр бардыгыбыздын үйүбүз бар, көпчүлүгүбүздүн тирилигибиз жакшы, курсагыбыз ток, башка. Биздин кыргыздын намустуу аялдары жана 16-жыл үркүндө башкада ачкалыктан бир уч нанга дагы денесин сатпаган эжелер башкалар бүгүн ошол дене бир нерсеге канбай аткандыктан бесплатный бекер өзү тийиш кылып, башка кылып, телевизордон башкадан ачып, муж на час, сантехник, электрик деп. Өткөндө бир таанышым айтат, холодильник оңдоп бер деп чалсам, ошто болгон окуя. Дамыла холодильник оңдоп бер деп чалсам дейт. Сүрөтүмдү жөнөтөйүнбү же жөн эле бара берейинби деп айтат дейт. Мен сен сүрөтүңдү не кылам десем дейт. Жок, чын эле холодильник оңдош керекпи деп айтат дейт. Холодильник бузулуп калды, оңдоп бер десем дейт. Анда кечиресиң, мен барбайм деди дейт. Холодильник оңдойм, сантехника кылам, башка кылам деп алып, ал чакырган дагы холодильникке же сантехникага эмес, крайникти оңдоткон эмес, өзүн оңдотконун чакырат экен. Бүгүн тилекке каршы бизде ачык зынанын ушундай кесепеттерин айынан канчалаган жашообуздагы берекенин кетип аткандагы урматтуу мусулман бир туугандар айдан ачык. Изазана лабду хаража минхул иман. Эгер пенде зына кыла турган болсо, анын иманы чыгып турат. Ва кана фаука раси казилла, башыга чыгып булут сыяктуу асманда туруп турат иманы. Фа иза хаража мин заликал амал ража илейхил иман. Качан зынасын бүтүп, туура эмес кылып койдум да, күнөө кылып койдум да деп тооба кылгандан кийин иманы кайтып келет. Пенде зына кылып аткан учурда момун болбойт, мусулман болбойт дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ма мин занбин а'зам индаллахи мин нутфатин ядаха ар-раджул фи рахми ман ла тахиллу лаху." Аллах Тааланын астындагы эң чоң күнөө эркек өзүнүн суюктугун өзүгө адал болбогон жатынга түшүргөнү дейт. Аллах Тааланын астындагы эң чоң күнөө эркектин бир тамчы уруктугу, суюктугу адал болбогон жатынга кирип кетүүсү дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Биз зына дегенде эркек менен аялдын ортосундагы никесиз ойноштукту, сүйүшкөндүктү айтабыз. Бирок бүгүн биздин коомдо аял менен аялдын ортосунда, эркек менен эркектин ортосунда болуп аткандары дагы айдан ачык. Буга көпчүлүгүңүздөр интернеттен башкадан күбөсүздөр. Abdullah ibn Umar kana jalisan ala babi darih.
Abdullah ibn Umar özünün eşiginin aslında, baratasının aslında otursa, fara'a gulamen cemilen, yolda bir qoz sulu balanı görüp kaldı. Fadakhala Abdullah darahu hariben ve aglaqa babah. Abdullah janakı qoz, nazik, sulu balanın baratkanını görüp, darbazasından çurkap girip, darbazasının içinden kultadı. Biraz turgandan keyin kayra çıktı. Hal zahabat hazihil fitne amla. Biraz turgandan keyin ошол жерде sahabalarga qarap kıykırdı. Anau fitne azgırık kettibi ketpedibi dedi. Anau meni azgırgan nerse, buzukuluk kettibi ketpedibi jana qoz sulu bala dedi. Faqalu zahabat ketti dedi. Fakharaja minad dar. Abdullah kayra darbazasına sırtqa çıkkandan keyin janakı sahabalar aytıştı. O Abdullah ma faala haza fi nafsik. Bul sağa ne kıldı dedi. Asamita fihi şey'en min Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen uşul qoz, nazik, sulu baldar tuuralı paygambardan bir nerse uqqansın mı dedi. Bugün pedofilizm de atabız, janakınday geyler de atabız erkek tiyişkendi. 14 kılım burada paygambardın terbiyesi görgön sahabaga sen bular tuuralı paygambardan bir nerse uqqansın mı dedi. Abdullah qala an-nazaru ileyhim haramın. Ova paygambar mınday degen. Bularga tiktegen aram. Wal kalam mahum haram. Bular menen süйлöшкөн aram. Ve majalasatuhum haram. Bular menen oturgan da haram. Bugün esinizlerde olsa murdarakta bir cuma bayanların birösünde ayttım edem. Bir tuğandar biri menen жашап алгандары мектеп курактагы переходный возрасттагы балдардын окуясын bir айтып бердим элем. İnne ma kulli imra'atin şeytan ve ma kulli gulamin 18 şeytan. Her bir ayalda birden şeytan olup, birok oşol bugün biz переходный возраст deymiz, başka deymiz mına oşol emne, janakınday garmondoru oygonup atkan baldarda 18 şeytan olup deydi. Ayalda birden şeytanı olsa, bugün janakı kozgolup atkan, oygonup atkan baldarda 18 şeytan olup deydi. Demek biz mına oşol baldardı bugün dostları menen жүрөт, башка кылып жатат, чоңоюп калды, бойдок болуп калды, переходный возрастта жөн кой башка деп, кечке жумуш менен башка менен алекпиз, балабыз канчада келип не кылып атканын ишибиз жок. Ал бүгүн шаар жеринде нелерди гана кылганга мүмкүнчүлүктүн бардыгы бар, балдар тарбиясына башкага көңүл бурушубуз керек. Man qabbala gulaman bi shahwatin azzabahu Allahu Taala fin nar 500 am. Kim bir erkek balanı mana ошондой бузуку ниетте кумардануу менен өбө турган болсо, Аллах Таала тозокто 500 жыл азаптайт. Wa man qabbala imra'atan bi shahwatin fa ka'annama zana bi 70 bikra. Kim bir ayaldı şahvat менен өбүп коё турган болсо, бул турмушка чыга элек кыздардын 70 менен зына кылгандай оор күнөө. Bir ayaldı şahvat менен өбүп койгон. Тойдо бир аз кызып калдыңыз, жаңы жыл келип атат, аяштар менен отурганда башкада diskoteka baştalganda olay yaştı bulay yaştı öpkün gelip mastıqa salıp belinden karmap öp koygon bolsang 70 turmuşka çıgalek kız menen zina kılganday günökör bolasın. Wa man zana bil bikri fa ka'annama zana bi 70,000 sayyiba. Kimde kim turmuşka çıgalek bir kızdı buzgan bolsa turmuşka çıkkan 70,000 ayal menen jinstik katnaşka barganday günökör bolat deydi. Bugün iPhone aperip koyup, antip koyup, mintip koyup biraz janakı özün karmay albagan, başka kıl albagan, turmuştan paka bir bazası jok, düşünügü jok, jengil oyluu ança-munça jaşты kılgan kızdardı bir iPhone menen, başka menen kvartirasını төлөp koyup, antip koyup, mintip koyup, namısına tiyip koygan, 70,000 akıl esin tanıgan, turmuş görgön, ayal menen zina kılganday günökör bolat deydi, urmatlı musulman bir tuğandar. Demek bardığımız mına oşol жоопкерчиликти сезишибиз керек, урматтуу мусулман bir tuğandar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem La yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah ve enni rasulullah illa bi ihda salas. Men mo'minmin degендин birösünün dagı kanı adal emes. Men musulmanmın dep la ilaha illallah degenderdin birösünü de öldürgөнгө bolboyt. Birok oşol men musulmanmın degenderdin 3 türün öldürsek bolat. Anın birincisi bul mına oşol emne? En birincisi es-seyyibuz zani turmuş görüp
ошол жыныстык катнаштын даамын билген адамдын зына кылгандагысы. Ал эркек болсун, аял болсун айырмасы жок. Турмуш көргөндөн кийин никесиз ойноштукка бара турган болсо, ошол ислам көз карашы менен өлтүрүлүш керек. Ошол эмне ислам көз карашы менен ошонун каны адал, казы ошону өлтүрткөнгө буйрук берет. Экинчиси, бирөөдү атайлап өлтүргөн адам, муну дагы өлтүрүш керек, канга кан, жанга жан. Үчүнчүсү, ваттарикул динук ал-муфарик лил жамаа, анан мусулманмын деп туруп кийин ыймандан чыгып кетип, теңирчи болуп кеткен болсо, ошолор дагы ислам көз карашы боюнча исламды чаңгандыгы үчүн өлтүрүлөт. Эми бул нерсе бизде иштебейт. Бизде бирок мына азыр как раз эртеден кийин шайлоо, мына ошол мыйзам жазам, мана мен Кудай кааласа Кыргызстан тагдырын чечип берем деп жанакы көкүрөк уруп аткан красавчиктер анча-мынчасы келип биздин мешитте ham отурат. Ошолор мына ошол зына боюнча жазса жарайт. Зына боюнча жазса жарайт, анткени бул зына тек гана ошол бузукулук кылган эркек менен аялга гана бир кесепети тийбестен Аллах Таала тарабынан келе турган бир балелерге, башкаларга, жалпы биздин коомчулукту, мамлекетибизден кетип аткан береке, башка бардыгына ошол эките ойноштун себебинен, демек ошол зына боюнча, башка боюнча ушул мыйзамдар бир каралса, башка кылса, өткөндө жанакы бир резонанс жаралып башка болуп, президентибиз да бир сунуш киргизди өлүм жазасы боюнча, мен ойлоймун, бүгүнкүндөй биздикиндей бир үрөй учурган окуялар көбөйгөн учурда бул мыйзам керек. Албетте мына ошол интернетте ар ким оюн жазып атты, башка кылып атты, пока буга адилеттүү соттор керек, андай мындай деп, Кудайым буйрса ал күнгө дагы жетербиз. Негизинен мына ошол эмне, бирөөдүн кызын зордуктаган, өлтүргөн, жок жерден күнөөгө түрткөн адамдар үчүн өлүм жазасы менимче керек. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والعوجاء التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. Qaysi bir qoomda buzukuluq açıklanıp ketip, jariya olup ketip, eldin bari bilip kalıp. Bir uçurlarda bizde de belgilüyle Bişkek'e varsan falan yerde var, Oşuk'a varsan Dombuta'da var, Köprü'nün aslında var, dağı falan yerde vardı. Mana oşentip buzukuluq açık jayılıp kete turgan bolsa, alarga murda bolup körбөгөндөй ооруулар, өлүмдөр, кырсыктар каптап кетет дейт Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ahmad ibn Hanbal aytат: "Wala a'lamu ba'da qatl an-nafs az-zanban a'zam min az-zina." Adam öldürgönden kийинки эң чоң күнөө бул зына кылгандык дейт. Эң чоң күнөө адам öldürgөн дейт. Адам öldürgöндөн кийинкиси бул мына ошол зына кылгандык дейт. Алдыга жыл жакын отурсаңыздар, арттагылар да батып алсын. Башка бир алым айтат: "Арак ичкен адам иза мата лaqiyallahu ka'abidin wasan." Тура арак ичкен адам өлгөндө Кудайга эмес, айкелдерге, эстеликтерге сыйынган адам сыяктуу Кудай Тааланын астына келет. Wala shakka anna zina ashad. Эми арак ичкен адам Кудайга эмес, бир эстеликке, ташка, тоого сыйынган адам сыяктуу келе турган болсо, зына кылган адам мындан 10 эсе, 1000 эсе жаман абалда келет. Wa azam min shurbil khamr. Зына бул эмне? Арак ичкенден дагы оорураак, чоңураак күнөө дейт. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soruştu. En ekberiz zunub. En çoğun günah kaysı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en tec'ale lillahi niden ve huve halakak. Seni yaratkan Kudayına şerik koşuğun. Kıyla summa eyyu andan kinçe ya Resulallah. En taqtula valadeke haşyete en yet'amamak. Seni menen rızkıga şerikteş bolup kalat dep, bagalbay kalam dep, balаңды öldürgön. Hem tiriu balasını öldürgöndür bizde çok kaysa birok. Janakınday abort, boyundan aldırуу, başka kılуу бүгүн күндө болуп атат. Ошол адам өлтүргөн менен барабар. Андан кийинки чоң күнөө en tazniya halilata jarik, кошунаңдын келини менен кызы менен бузук ишти кылгандыгын Кудайдын астындагы эң чоң күнөөлөрдөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам az-zina yajlibu al-faqra. Зына кедейчиликти чакырат. Өзгөчө бүгүн миграцияда жылдап жүргөн бир туугандар ойлонуш керек. Келет, bir ay жашат, кайра кетет. Bir ay жашайт, кайра кетет. Келин биякта калат, жеңе биякта калат, аял биякта калат. Ал жакта жылдап жүрөт. Же бизден бир нерселер ашып кетпеди. Же башка болбоду.
10 жылдап, 15 жылдап жүрөт, бирок ашыкча нерсеси жок. Кереметтүү Кур'ан айткандай, бирөөгө доо койгондон алысмын. Балил инсану аля нафсиhi басира. Инсан өзүн өзү раса жакшы билет дейт. Адамдар өздөрүн өздөрү анализ кылыш керек. Ошончо тырышса дагы, ошончо бала чакадан үй бүлөнүн алыста жүрсө дагы, жетинбей аткан, тойбой аткан, толбой аткан үй бүлөлүк бюджет балким жанакы тешик-тешикке куюлуп аткан суу сыяктуу болуп, сиздин ал жакта жүргөндөгү чогуу иштеген келин менен, эже менен, башка менен кылган анча-мынча кылык жооруңуздун айынан жылдап иштесеңиз дагы үй бүлө толбой аткандагысы, бухгалтерияны толбой аткандагысы ошол себеп болуп жүрбөсүн. Зына мал мүлктүн, берекенин, үй бүлөнүн бузулушунун себептеринин эң чоң себептеринен болгон бир себеп. Wa inna min su'il khuluq az-zina. Адам баласынын мүнөздөрүнөн болгон эң жаман мүнөз бул зына кылып койгондук дейт. Зына кылып койгондук бул да бир адат экен. Бир кулк мүнөз экен. Эң жаманы мына ошол эмне? Зына кылып койгон кулк мүнөз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ман асаба занбан фасатараху Аллаху алейхи, фазалика мин нури важхи." Ким бир күнөө кылса, Аллах таала анын күнөөсүн жашырып койгон болсо, жүзүндөгү нуру сакталып калат. Ал эми ошол күнөөнү кайра кыла берип, өзгөчө зынага бара турган болсо, жүзүндөгү нуру кетет дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түшүндө көргөн түшүн айтып, "Фаатайна Жабраил периште менен, Микаил периште менен бирге, фаатайна ала масалит таннур, фаиза фиhi лагутун ва асват." Бир тандыр сыяктуу бир чуңкурчага бардык. Ал жерден ушундай бир өзгөчө үндөр, кыйкырыктар, азапталып аткандардын доошу чыкты. Анан мен хаулай я Жабраил, о Жабраил, булар кимдер деп сурадым эдем. Хаулай аззунат ва завания, зына кылган эркек аялдар деди Имам Бухари чыгарган хадис. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз момундар, мусулмандар, намазына бекем болгон инсандар зынага барбашыбыз керек эле. Тилекке каршы намаздар намаздай болбой атат окшойт. Кереметтүү Кур'ан инна салата танханил фахшай вал мункар. Чындыгында намаз бузукулуктан, зынадан, күнөө иштерден тосот дейт. Вала таттабиу хутувати шайтан иннаху я'муру бил фахшай вал мункар. Нур сүрөсү 21-аят. Шайтандын жолунан ээрчибегиле. Чындыгында шайтан силерди күнөө иштерге, бузуку иштерге, зына иштерге жетелейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ла аламанна акваман мин уммати я'туна яумал кыямат би хасанати амсали жибал." Мен үммөтүмдүн арасынан ушундай бир тайпаларды билемин. Кыяматта тоодой болгон сооптору менен келет. Тоодой болгон сооптору менен келет. Аллах таалалардын ошол тоодой болгон соопторунун бардыгын абага учуруп жок кылат. Сахабалар: "Я Расулаллах, сифхум, ошолорду бизге сыпаттап бериңиз. Алар кимдер?" Тоодой болгон сооптор менен келип, сооптор абага учуп кетсе, Аллах таала соопторун эсептебей койсо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Иннахум кану иза халау би махаримилlah интахакуха." Алар жалгыз калганда, эч ким көрбөй калган учурда Аллах таала арам кылган иштерден өзүн тоспогондор дейт. Аллах таала арам кылган иш бул эч ким көрбөй атат деп зынага баргандык деп алымдарыбыз түшүндүрөт, урматтуу мусулман бир туугандар. Демек, зына жыныстык жол аркылуу жугуучу ооруларды алып келет. Нерв, жүрөк ооруларына себеп болот. Жол кырсыктары жана өлүмдүн көбөйүшүнө себеп болот. Зына кедейликти алып келет. Акчанын чогулбашына, чыгымдын көбөйүшү, карызга батышыңызга себепчи болот. Үй бүлөнүн бузулушуна, никенин бузулушуна, балдардын азап жегип жетим калышына, үйдө тынчтыктын кетишине, ишеним, сыйдан ажыратып, кайын журт астында, аялыңыз астында урмат сыйсыз калууга себеп болот. Ал эми ушунун бардыгынан эгер тооба кыла турган болсок, жараткан Аллах таала тооболорду кабыл кылуучу улуу зат. Ва хува аллази якбалу тавбата ан ибадих. Ал Аллах таала пенделер чын дилден тооба кыла турган болсо тооболорун кабыл кылат. Ал тообонун эң негизги себептери чын жүрөктөн өкүнүш керек, токтотуш керек, кайра кылбоого, өзүгө жана Кудай таалага сөз бериш керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Зына коомчулукка жалпылай ачарчылык, кургакчылык, бале, апат алып келе турган жаман күнөөлөрдөн экендигин. Өзгөчө зына мурдакылар кабыл болбогон, мурдакылар туш болбогон даанышмандары, ошол доордун кыйынмын дегендери эптей албай кала турган түшүнүксүз жанагындай жугуштуу ооруларга алып келет дейт, урматтуу мусулман бир туугандар.
Musa paygambardын доорунда 40 жыл жамгыр жаабай коет. Musa пайгамбар Аллах Таала менен түздөн-түз сүйлөшкөн пайгамбар: "О Раббим, жамгыр бер. Кургакчылык башкадан кыйналып кеттик" дейт. Аллах Таала: "О Musa, коомуңдун арасында, бизче айтканда, ошто битте күнөөкөр бар" дейт. Ошол күнөөкөр пака бар экен, жамгыр берилбейт дейт. Bir күн эле турса, жамгыр жаап салды. 40 жыл өткөндөн кийин. Musa пайгамбар Аллах Таалага кайрылып: "О Раббим, не болду? Бу жамгыр берилбейт дедиңиз, бүгүн жамгыр жаап жүгөрдү" дейт. "О Musa, 40 жылдан бери коомуң арасында күнөө кылып жүргөн инсан, бүгүн оңолду, тооба кылды, тообасын кабыл кылдым" дейт. Musa пайгамбар пенде да: "О Раббим, ошол кимиде көрсөтчү" дейт. Бүгүн бизде эм шарманда кылганга, чыгарып бергенге, башка кылганга ушун тартып алып видео кое койгонго чыкпабызбы го? Musa адам баласынын табиятында ушундай экен да, бирөөнүн айыбын көрө калган. "О Раббим, ошол пендеңди көрсөтчү мага" дейт. Аллах Таала: "О Musa, 40 жыл күнөө кылганда, ошонун себебинен жамгыр бербесем дагы, бирок сага шерменде кылбаган, бүгүн тооба кылып мага кайтып, сүйгөн пенделерим катарына кошулгандан кийин шерменде кыламбы" дейт. Бүгүн бизде дагы мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, климат өзгөрүп, акыркы жылдары эмне болуп атат? Кургакчылык, суу, жамгыр, кар проблемасы. Мына азыр кыш айында турабыз, жайдагыдай ысык. Буга чейин дагы айтканмын, ушул окуя менен жума сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Малик ибн Динар: "Куфадан Басрага келсем, Басрада кургакчылык болуп, эл ачарчылыктан өлүп атыптыр" дейт. Басрада бир мешитке кирсем, жамааттын баардыгы чогулуп алып дуа кылды: "О Раббим, жамгыр бер, Басра эли кырылып калдык" деп. Мен ойлодум дейт, жамаат мүнтүп хор менен дуа кылды, азыр жамгыр жаайт деп дейт. Бүгүн биз дагы ошентип басралыктардай дуа кылабыз. Иншалла, мына ошол эмне мекенибизде бүгүн мына грипп, оору жана башкалар, кургакчылык аябай көбөйүп кетти. Биз да жамаат менен азыр басралыктардай общий дуа кылабыз. Жумадан чыккандан кийин жамгыр жаабайбы, жаабайбы көрөбүз. Малик ибн Динар айтат: "Ушундай жалбарып, ыйлап дуа кылышты мен ойлодум дейт, азыр уже селк этет дедим" дейт. Пешинен чыкты, жамгыр жок. Асырга келип шентип дуа кылышты, шамга келип, куфтанга келип, жамгырдан дарек жок дейт. Анан мен мусафир болуп барар жерим жок болгондугу үчүн мешиттин бурчунда жатып калдым дейт. Түн бир окум болгондо ойгонуп келсем, гыйш деп мешиттин эшиги ачылды дейт. Карасам, кара негир мурду пычык, валаху хиркатан, эптеп уяттуу жерин жаба турган материалы бар бир киши кирип келди дейт. Кирип мешиттин ичинде эч ким жок экенин карады дагы дейт. Алдырака өтүп туруп, 2 рекет шашып намаз окуду дейт. Намаз окуп бүтүп: "О Раббим, өзүңдөн жалбарып суранарым, Басрага жамгыр бер, эл кыйналып кетти" деди дейт. "О мен Аллах акбар" деп чыгып кетти дейт. Бу ким экен деп аркасынан чыксам дейт, мешиттин эшигин ачканга чейин челектеп куйгандай жамгыр жаады дейт. Жанакы адамга болгон кызыгуум дагы күчөдү дейт. Ал адам кандай эле? Кара, негир, мурду пычык, курсагы чыккан, мага окшоп монтип үтүктөлгөн, чыкыйган кийим эмес. Эптеп уяттуу жерин жаба турган материал уронуп алган, кийими дагы жок эле дейт. Аркасынан барсам бир дарбазадан кирип кетти дейт. Жерден улайды алдым дагы, балким эстеп атасыздар, буга чейин дагы айткам, жанакы дарбазага шубап белги кылып койдум дейт. Эрте менен келип көрөм ушу ким экен деп дейт. Эрте менен багты багымдаттан кийин барсам, жанакынын башына жазып, кул пуруштун үйү деп жазып коюптур дейт. Бүгүн кой пуруштар бар, ат пуруштар бар. Илгери кул заманда кул пуруш деп кул саткан. Болду болбоду, ал кийими дагы жок, башкасы жок, байкуш эле, ушунун кул экенин сатып алам деп кирдим дейт. "О, кул керек" десем дейт, көрсөтүп дейт. "Мына ол темир уста, мына ол жыгач уста, мына ол нан жаба алат, мына ол ондай, мындай повар." Кулдар ошол кесиби менен бааланат. Кечки мен издеген адам жок дейт. "Жок, башка жок" десем, "Жок, башка жок" дейт. Анда албайм деп чыгып баратсам, сарайда жанагы эмне уйлардын астын тазалап атыптыр дейт. Жана кечки мен көргөн курсагы чыккан пычык, хуник. "Ушуну сатып алам" десем дейт, "Бул сатылбайт" дейт. Эмнеге десем дейт, "Мен сага эң бир жанагында махир, чебер, специалисттер, усталарды сунуштасам албадым. А сен муну алып баша албайсың, мунун колунан эч нерсе келбейт. Баткенче айтканда колунан погам келбейт" дейт. Именно ушуну сатып алам дедим дейт Малик ибн Динар. Анан сатып алып сыртка чыксам дейт, жанагы кул колумдан кармады дагы: "Я Мавлая, лима иштарайт? Кожоюн, неге мени сатып алдың? Эми мен экөөбүздүн ортобузда ызы чуу болот. Сен мени иштей албайт экенсиң, акча таба албайт экенсиң, урасың, сөгөсүң, кыйнайсың. Менин колумдан эч нерсе келбейт. Малик ибн Динар, мен сени иштетип акча табып байып кетиш үчүн эмес, кечки кылган намазың, дуаң үчүн сатып алдым" деди дейт. Жанакы негирме дед? "Андай боло турган болсо, сен адрестен адаштың, ал мен керек болсо намаз деле окубайм" деди.
Malik ibn Dinar, tirik. Monda kıldın, müntip namaz okudun, müntip dua kıldın go, dep kılgan okugan namazın, kılgan duaсын dalil деп koydu. Janakı uyattуу жерин эптеп жапкан Allah Taala Inna Allah la yanzuru ala ajsamikum wa la abdanikum. Allah Taala senin denеңерге, фигураңарга карабайт. Bal yanzuru ala qulubikum wa a'malikum. Allah balkim силердин кылган амалыңарга, жүрөгүңөргө карайт дейт. Кыбланы карап туруп, сажда кылып, "О Раббим, мен бул нерсени сени менен менин ортомдо сыр, секрет болсун деп эдим белем. Бүгүн өзүм окшогон бир пендеге менин кылган дуамды, намазымды көрсөтүп коюпсуң, шерменде кылып койдум. Бул сыры, секрет, ал уят деле нерсе эмес, бирок эч ким билбесин дейт экен да, такыбалык кылып. Üçüncü bir pendege bilinip sırrı aşkere olup kalgan pendeginin canını al dep La ilahe illallah Muhammed Rasul ошол жерде ылайга сажда кылганча Malik ibn Dinar айтат, кол астында жаны чыгып кетти дейт. Айтайын деген урматтуу мусулман бир туугандар, бир арабызда эч ким билбеген адамдын күнөөсү менен коомчулуктан береке кетет, апаат келет, бале келет, кургакчылык келет, жашообуздан береке кетет, мамлекеттен тынчтык кетет. Ошол эле учурда арабыздагы кээ бир секретный намаз окуган, дуа кылган, түз жүргөн инсандардын себебинен өмүр уланып, жашоо уланып, күн чыгып, түн батып аткандагысы дагы ошол жакшылардын себебинен жараткан Аллах Таала бардыгыбызды жакшылардан кылып, Malik ibn Dinarга жолуккан кул сыяктуу жараткан менен жалгыз соодалашкан инсандардан кылсын. Субхана роббика роббил иzzati amma yasifun ва саламун алал мурсалин алхамдулиллахи роббил аламин. Жараткан Аллах Таала өзүңдөн жалбарып суранарыбыз, арам иштерден, зынадан бардыгыбызды өзүң сактагын. Allah'ım koğumçuluğumuzda Allah'ım adep ahlaklı kılgın, terbiyeli kılgın. Allah'ım ösüp keletken baldarыбызды, кыздарыбызды имандуу кылгын, уяттуу кылгын. Элге, жерге, динге кызмат кыла турган чыныгы патриот жигиттерден, бу кыздардан болчоң өзүң насип эткениң. Жараткан Аллах Таала өзүңдөн жалбарып суранарыбыз. Элибизге тынчтык бергин, ынтымак бергин, береке бергин. Асмандан түшкөн, жерден чыккан балай апат, кырсыктардан сактагын. Allah'ım мына ошол көптөн бери кургакчылык болуп атат. Кыш айлары келип, Allah'ım өзүңдөн кар сурайбыз, жамгыр сурайбыз. Элибизге, жерибизге ошол жамгырдын, кардын себебинен berekeli ümmeme cemiş, rızkı bergin ya Rabben Rabbel Alemin. Allah'ım aramızdaki günahkar pendelerden günahlarımızı geçirgin. Allah'ım günahlarımızı geçirgin. Bundan arkadaşlar şovuzdu berekeli kılgın. Günahsız ötkörgün özün tavfik bergin ya Rabben Rabbel Alemin. Jaratkan Allah Taala özünden жалбарып суранарыбыз, жамаатыбыздан дуа сураган инсандар бар. Жалпы ооруп аткандарга өзүң шифа бергениң, карзалардын карздан кутушуна өзүң жардам бергениң. Жараткан Аллах Таала өзүнөн жалбарып суранарыбыз, ушу ажаталарыбыздын дагы анча-мынчасынын кыздары ооруп атат. Kempiri orup atat. Allah'ım ошолорго bir şifa berip, үйүнүн көркү болуп, төрүнүн көркү болуп, сакайып келишин өзүң насип эт я Rabben Rabbel Alemin. Жараткан Аллах Таала кимдин кандай дуа тилек максат болгон болсо, өзүң кабыл кылгын. Bi rahmatika ya rahmanir rahim.